Assalamu alaikum, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы туугандар. Айрыкча такси тармагында иштеген биздин мекендештер. Сиздер үчүн бир жаңылык менен бөлүшүп кетели дедик. 1-сентябрдан тарта туугандар, Москва шаарынын ичинде, Москва боюнча азыр кабыл алынып атат. Физлицо болуп иштеген таксисттерге 12 саат гана иштегенге мүмкүнчүлүк бар. 12 сааттан ашык иштей албайсыздар. Бул дегени, мисалы, эгерде ошол путевой лист толтуруп ишке чыга турган болсоңуз, 12 сааттан ашпаш керек. Бир суткада 12 саат гана иш болот. Ошондой чектелүүлөр коюлат 1-сентябрдан баштап. Андан сырткары дегеле машина тармагында авто сүйүүчүлөргө, авто минүүчүлөргө, шофурларга айта турган нерсе, 1-сентябрдан туугандар. Кышкы шина менен жазда, жайда жүрсө болбойт. Жайкы шина менен кышта жүрсө болбойт. Ошого дагы 1-сентябрдан тарта 500 рубль штраф болот. Ошону эске алыңыздар туугандар. Андыктан бөтөн жерде жүрөсүздөр, аман болуңуздар. Жолдо жүргөндө жол эрежелерин сактап, коопсуздуу жакшы жүрүңүздөр. Сиздерден сураныч, шашпастан. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишенимдүү барууну же кирди чыкты жасап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз жана эмгек келишими боюнча жардам керек болсо, анда ишеничтүү айдоочу Замирбек кызматта. Ортомчусуз чек арага өзү алып кирип алып чыгат. Заманбап, комфорт, машинада жылуу жумшак барып келесиз. 24 саат WhatsApp менен байланыш 8 926 752 46 01 Замирбек.